Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, кайрадан Борбордук телеканалда таңкы берүүбүз башталды. Бүгүнкү берүүбүздөн дагы жакшынакай жаркыраган сонун коногубуз бар берүүбүздө. Ала келсек элибизге белгилүү мыкты чыгаан алып баруучу журналист, азыркы тапта таланттуу ырчы, жарчы, кыз uzatуу, кыскасы кайсыл жакка мындай баягы маанайды көтөрө турчу инсан керек болсо Керемет Сабыржанова деп издесеңиздер баарыңыздарга тең белгилүү. Керемет Сабыржанова кош келипсиз, саламатсыз. Саламатсызбы, чоң рахмат. Кутман таң. Сизди албетте мындай мактаганга туура келет да. Себеп дегенде жигитке 70 өнөр деп айтылып келет го. Бирок кыз бала болсоңуз дагы сиздин көп талантыңыз бар. Ырчылык жагынан дагы, алып баруучулук жагынан дагы, кыскасы мактай берсек, азыр бүгүнкү темабыз сиз жөнүндө мактоо гана болуп калышы ыктымал. Эми келиңиз. Жалпы биздин көрүүчүлөр менен учурашып, амандашып, анан сөзүңүзгө өтөлү. Ооба. Саламатсыздарбы, Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам айтам. Ошол эфир аркылуу көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын. Таңкы маанайыңыздар жарык болсун. Өзүм дагы таңкы эфирде иштейм, ошондуктан таңкы эфирди мен аябай жакшы көрөм. Эртең менен туруп, элдин маанайын көтөрүп, билбейм, башка эфирди мынчалык жакшы көргөн жокмун да. Мындай таңкы эфирде иштөө аябай жагат. Негизи айтат го, кесибиңди канча сүйсөң, ал сага андан ашык кызмат кылып берет депчи. Буюрса ушул кесиптин аркасы менен сиз дагы көптөгөн ийгиликке жетишесиз деп ойлойм. Рахмат. Эми бул жак алып баруучулук жакты көпчүлүгү билет. Сиз кадимки биздин улуттук теле радио компаниясында Замана студиясында көп жылдан бери алып баруучусуз. Ошол эле маалда ырдап жүрөсүз да. Эми ошол ырчылыктан басым кылып көрбөйлү. Ырчылыкка эмне үчүн мындай көп аттанбай атасыз да? Өзүм Токтогулдун кызымын. Бул өзүнчө эле бир эме да, ырчылыктын диплому бар деп айткандай эле мындай түшүнүк калтырат го. Токтогулдук болсоң анда сен ырдайсың дегендейчи. Анан ошол билбейм, ошондой элибизде түшүнүк бар экен. Касиеттүү, кетментүү, ошо Токтогул атабыз жердеген жер, ал жерде жада калса баягы үрүп чыккан ити дагы обону менен дегендей ошондой сөздөр айтылат да. Баягы Шаршен атабыз менен бир айтылган маалымат эсимде да. Бир эме азыр так кененирээк маектире берсек болот. Жаактары басылбай, түтүнмө түтүн ырчы экен, бир айылда бир ырчы биздин айыл тынч экен депчи. Ошо биздин кетментөө ушундай сүрөттөлөт экен да. Демек түтүнмө түтүн ырчы дегендей эле ошо Токтогул элинде чын эле ырчылар аябай көп. Анан өзүм ата журтумдагы, тай журтумдагы аябай таланттуу адамдар болгондуктан мен дагы кичинекейимден ырга жакын өстүм да. Эмнегедир өзүм деле качан бул ырчылыкка кызыгуу башталганын билбейм, бирок кичинекейимден эле ырдап, ошол мектептеги маданий иш-чараларга активдүү катышып, анан ошол ырга жакын өстүм. Өзүм дагы көргөн программаларымдын баардыгы Арнуу концерт деген сыяктуу 6-күнү кечинде дегендей бир концерттик программаларды көрчүмүн. 21-кылымдын жылдыздары деп өзүмдүн ошо табитим дагы ошондой музыкалык программаларга жакын болчу да. Анан укканым дагы ошол учурдагы 21-кылым радиосу, азыркы Кыргыз радиосу болчу. Ал жерде ырдын ошол гени, ошол жерде Алтын казнадагы ырлардан угуп, анан музыкалык табитим дагы ошого мындай калыптанып калыптыр да. Элдик ырлардан, фольклор ырлары угуп чоңойгондуктан азыр дагы ошо табитим ошол багытты тандап турат. Көбүнчө комуз, аккордеон, мындай фольклор ырларына жүрөгүм тартып турат да. Анан ошентип отуруп, ошондой ырга болгон каалоом күчөп баштады. Анан окууну бүткөндөн кийин ырчы болом деген каалоом бар болчу, бирок ата-эне багыт берет эмеспи. Сен алып баруучу болсоң, сенден жакшы алып баруучу чыгат. Эгер алып барып
алып баруучу болуп иштеп калсаң ырчылыкты деле кошо алып кете берсең болот да деп апам кеңеш берип калды. Анан ошо менен ошол мектепти бүткөн жылдары улуттук канал, ал убактагы коомдук каналда кастинг болуп калды. Анан кастингке мамлекеттик канал болчу. Анан кастингке катышып, анан канчалаган жаштардын арасында мен дагы катышып, алар менен тең тайлашып дегендей анан кастингден өтүп кеттим. Анан ошол тандоодон өткөндүгүм анан ошол алып баруучулуктун башаты болуп калды. Анан ошо менен ырчылык экинчи орунга калып калды да, калуумчу. Бара бара ошол алып баруучулукта иштеп жүрдүм, бирок көкүрөктөгү, жүрөктөгү калооң мындай кой бербейт экен, баары бир оргуштап эле кайнап турат экен, чыккысы келип элечи. Анан ошентип акырындык менен анан ырдап коюп аттым да. Туура, ырдаш керек. Ырдап коем, бирок анын өтөрүнө мындай чыга албай келем да. Эми швейгени капкага каталган жоксуз да, баары бир чыгып атат. Негизи көп өлкөлөрдүн маданият жагын ала келсекчи, адам ырчы болуш үчүн көбүнчө кыз кишилерге таандык болот экен да. Кыз киши ырчы болуш үчүн биринчи өң керек, анан үн керек деп коет экен да. Мындай өңгө башкачараак басымдуураак кылат экен да. Анан биз бул жагынан ала келсек дагы, эки жагын тең ала келсек, мисалы үчүн биринчиден ала келсек, ошо чет мамлекеттин стилине салып көрсөк, өң бар сизде. Татынакай, кыргыздын супсулуу кыздарынын бирисиз. Экинчиден ала келсек, ушундай сонун куулжаган сонун үнүңүз бар. Экөө тең турат, эки жагыңызда. Рахмат, негизи кадимкидей ушундай жакшы баалоолорду укканда шыктанып калам. Эртеңден баштап бир ырларга клип тартпасам, көбүрөөк чыкпасам дейм да. Анан эле кайра эле ошо жумушубуздун айлампасына, тегирменине кирип кеткенден кийин ал жактан да чыгыш кыйын болот. Негизи биз жумушубуз мамлекеттик ошо жумуш болгондуктан, кызмат болгондуктан, иш болгондуктан эме да, күнүмдүк эфирди даярдамай, анан ошонун арты менен ошо айлампада эле иштеп атабыз да негизичи. Анан кээде ошо өзүңдүн жеке мындай талантыңабы, жеке кызыкчылыгыңа убакыт бөлгөнгө дагы бир аз убакыт аз болуп калат бир аз. Бирок тапса болот адамдын өзүнөн эле го, мындай балким мен жалкоолук кылып атамбы, убакыттан уттуруп атамбы деп дагы ойлоп кетем. Бул эң эле туура чечим. Жалкоолук кылышыңыз мүмкүн. Себеп дегенде өзүңүз ушундай чоң телерадио компанияда алып баруучусуз. Ал жактан өзүңүздүн ырыңызга басымдуулук кылып, өзүңүздүн клиптериңизди коюп деле туруп алсаңыз болду. Жарашмак. Сизге эч ким жолтоо боло алмак эмес. Болгону сиз өзүңүздөн өзүңүз тартынып атат окшойт. Ошондой мүнөзүм бар. Башка бирөөнүн эмес да. Өзүңүздөн өзүңүз. Өзүмдү өзүм артка тарткан мүнөзүм бар. Эч мындай батын албайм, ошол нерсени өзүм мындай кызматтан пайдалана албайм. Кандайдыр бир адамды пайдалана албай, мындай эми болот, бизде мүмкүнчүлүк көп, өзүңүз айтканча студия турат, мыкты операторлор турат, режиссерлор турат, алар менен иштешип, мындай жакшы эмгектерди жаратсак деле жарашат да негизичи. Өзүм ошо туруп ойлоп кетем. Өзүм ошо чыгына албай жүрөм да ошо. Негедир. Билбейм. Бул жагын өзүңүз билесиз, бирок сиз чыгынсаңыз деле болот. Бирок жакшы мүнөзүңүздүн жакшы жагы эмне деп коет? Мейли эми мен бул жактан алып баруучулук болуп чыгып атпаймынбы? Анан ырдап да чыгып туруп алсам элдер эмне дейт деген бир ойда калышы мүмкүн окшойт да сиздечи. Бирок аны деле сиз өзүңүзгө тартып алып ырдай берсеңиз эч ким каршы болбойт. Сиз ошо туура айтып атасыз. Жогоруда айттыңыз го, жарчы деп кыз узатуу дегенде мен өзүм бир аз тартынып кеттим. Анткени өзүмө аябай мындай сын менен карайт экенмин да. Көрсөчү өзүм эме ошол нерсени кабыл ала албай, эч кимге чыгарбай эле акырын ичара эле тааныштардын тоюнда же жакындардын, кесиптештердин тоюнда, туугандардын тоюнда ырдап койгон болгосо ачык мындай жарайт чыккандан тартынам. Анткени
эл ичинде баягы улуулар көп айтып калат го. Турмушка чыга элек кыздар жар айтпаш керек депчи. Анан ошондон улам ошол сөздү карманам да, негедирчи. Анан ошонун айынан тартынып, мындай акырын жашынып жүрө берем. А бирок айтышат, эми азыр баары эле айтып атышпайбы, ырдап атышпайбы. Өзүңүз айтмакчы, ошол 2 жаштын жеңеси ырдасын анда. Ал ырда десең баары бир аларда мындай ырдай албашы мүмкүн депчи. Биз ошол нерсеге көбүрөөк басымдуу кылып көрдүк 1-2 жыл мурда. Ооба көпчүлүктүн сураганы боюнча мындай балалуу, чакалуу, үй бүлөлүү ушундайлар айтсын деп, анан аларга да кайрылып акчалары келишими туура болбой калат же кымбатыраак болуп калат. Ооба. Баягы тигилер өзүнүн той ээлери чакырган кишилер андан мурда бир той алып алган болот. Кыскасы баягы тойго жетишилбей эле анан тойдун ээлери менен келишкенде ушундай болуш керек турбайбы дегенде салтка такай берсек, жеңелер айтыш керек. Ооба. Жеңелери жүгүнтүп кадимкидей мынакей кыз экөөбүз келатат, анан жар анан мындай деген ырлар менен келиш керек. Бирок анта албагандан кийин көпчүлүк жерде баардыгы теңсиздердеги окшош таланттуу эмес экен да. А көпчүлүк жерде ошондой болгондугуна байланыштуу алар уруксат беришип эле кадимкидей жанакындай жалдапчы, акчасын төлөп, ырдатып силерге ырчыларга жар айттырып койсо эч нерсе болбойт. Ал той ээсинде эле болгону кичине өтө эле мындай ырымчыл болуп кеткенде ал туура эмес. Анткени ал жеңелери деле мисалы үчүн тойго келатканда тойго баратабыз деп, же болбосо жанакындай муну даярдашыбыз керек, салат жасашыбыз керек, тойго мынтишибиз керек деп атып, такыр башка жакка болуп калат ал күнү. Ооба. Жетишилбейт. Ошондуктан ар ким өзүнүн ишин кылган жакшы болот. Сизде болсо мындан ары мына биздин көрүүчүлөргө деле айтам, Керемет Сабыржанова деп туруп, жар айтканга, кыз узатканга баардыгына тең чакырсаңыздар, мына жакшынакай таланттуу, алып баруучу, көп кырдуу талант деп жанагындан бери айтып атпаймынбы. Эми бул жактан ийгиликтериңиз көп боло берсин сизге, албетте. Бирок тартынбаганга аракет кылыш керек. Биздин чоң аалымдардын дагы мурдагылардыкын ала келгенде, азыр кийин башкачараак бурмаланып келип калат экен, а бирок чындыгын ала келсек, Кудай ар кимге ар кандай талант берет экен да. Ошол эле убакытта айтышат го, мунун ар бир нерсенин сурагы болот деп. Ошол сурактын ичинде ошол талант дагы бар экен дейт да. Туура. Сизге берилген талантты сиз чыгарбасаңыз, жар айтпасаңыз, уялып, анан тигил жактан сурайт экен. Ооба, чын эле. Ошондуктан аны дагы эске алыш керек. Анткени келечек ошол жакта болгондон кийин аны дагы туура, жок, мен ырдабасам, мен үнүмдү элге чыгарбасам, жараткан мисалы үчүн бирөөнү оператор кылган айткандай, дагы бирөөнү ушундай мына президент кылган, ар кимге ар кандай мүмкүн саясатчы кылган. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берген, ошол ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүн көргөн киши ошого бара алат. Сиз ырчылыкты көрүп аткандан кийин ырчылыкка бара аласыз. Ооба. Кетесиз. Ооба, өзүм анткени аябай кызыгам, жакшы көрөм. Сахнада ырдоо мен үчүн өтө мындай сөз менен айта албачудай болгон рахат. Аябай ушундай бир жан дүйнөмө жакын өнөр да. Анан чын эле сиз айтмакчы, өнөр, талант жараткандан берилген шыбага насип болгондуктан ошол нерсени кайра элге бериш керек. Мен да ошентип ойлоп калдым. Аны жеткирбесеңиз болбойт. Ооба. Ырдаш керек. Ошо ырчылыкта мени колдогон дагы жакындарым аябай көп болду. Мисалы, А дегенде эле Алтынбек Каленов деген ырчыны кимдер гана билбейт, фольклор ырчысы, аябай чыгаан аткаруучу дегендей, ошол агамдын колдоосу менен эң алгач концертинде дуэт ырдап чыккам. Андан кийин оончу аткаруучу Түмөнбай Колдошов агайымдын концертинде агай менен дуэт ырдап чыктым. Ал дагы болсо колдоо. Анан азыркы учурда көпчүлүк учурларда Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бейшекеев агам менен дагы бирге иштешип, анын командасындамын.
жада калса ошол мен сыймыктанган агам менен дуэт ырдагам дегендейчи. Анан концерттерин алып барып жүрөм, айтор мен учурдан пайдаланып ошол ырда, эл алдына чык деп өздөрү мүмкүнчүлүк берип, кошо ырдап, жанына кошо ала жүргөн ошол агаларыма да ыраазычылык билдирип кетким келет. Сиз ушундай таланттуу инсандар менен ырдап чыгып аткандан кийин элибизге көрүнүп жакшынакай эле чыгып калыптырсыз. Аз аздан чыгып атабыз. Эми Сыймык агабыз менен ким гана ырдагысы келбейт. Ар бир азыр чыгармачылыкка аттанган баардык ырчылардын, ырчы айымдардын тилеги болуш керек. Сыймык Бейшекеев агабыз менен мен дагы ушинтип кошулуп ырдап калсам деп. Ошондой эле Түмөнбай Колдошев менен, Алтынбек Каленов менен ырдагысы келгендер көп да. Ооба да. Сиз болсо ошонун баардыгын тең орундатып келатып эле, кайра эле баягы мамлекеттик ишке кирип калып. Туура, аны да таштабаш керек. Ооба. Бул жагынан да кызмат кылып атасыз. Алып баруучулук жагынан. Бирок ошо ырчылык жагыңызды биздин азыр 100 миңден ашык YouTube көрүүчүлөрүбүз бар. Баардыгынан тең суранат элем, ошо кереметке бир жакшы бата жазсаңыздар, жакшы тилек жазсаңыздар, кереметтен ырдаган ырын азыр эфирдин соңунда буюрса, ушул жактан угасыздар. Анда да бир чогуу күбө болобуз буюрса, ошондуктан баарыңыздардан бир жакшы каалоо тилек, жакшы сөз, жакшы бата деп коеюнчу. Ошону күтөлү. Ошол баталарыңыздар кабыл болуп, батыраак чыгып кетейин. Ооба, чыгасыз. Келечек алдыда. Чыгармачылык, ырчылыкка аттангандардын арасында кеч чыккандары да бар. Эч болбосо да кеч болсун деген сөз бар го. Ооба. Ошол сөз деле жетиштүү го. Туура айтасыз. Антип деле азыр деле чыга берсеңиз болот. Сизде мисалы үчүн эмне өзүңүз черт алган, комуз черт аласызбы же? Ошол комуз чертүү аябай жагат. Ал тургай айтылуу ошол комуз чапкан уста Орозобай Кенчимбаев агайдан комуз алгам. Ошондой эле кыргыз эл артисти Намазбек Уралиев агайымдын устаканасынан комуз алгам. Ошол комуздар үйдө турат. Анан 1-2 курска жазылгам. Анан баягы белгилүү себептерден улам ал курсту окууну улантып кете албай, анан өз алдынча да иштей албай, ошо менен баягы азыр токтоп турат да. Бирок каалоом күчүндө. Мындай үйрөнгүм келет аябайчы. Комуз ошондой күчтүү залкар комуз чапкан инсандардын комуздары колуңузда турса, аны деле үйрөнөт экенсиз. Ал жагы да бар экен буюрса. Ошондой. Негизи бала кезде өзүңүз айткандай жанагы бала кезде ырдап жүрүп, ушул ырчыдай болсом деп кыялданат го. Ооба. Сиз ошо биздин ырчылардан кимди мен да ушул эжедей болгон ырчы болсом деп кыялданчу элеңиз? Албетте Гүлнур Сатылганова. Биз ошол кичинекейибизде Гүлнур эженин Туулган жерди сагынуу, Ырдесте, Кызгалдак, айтор көп ырларын угуп чоңойдук да. Анан Гүлнур эжедей албетте ырчы болгум келчү. Анын ырларын ырдап кароо сынактарга катышчумун. Мектептеги музыкадан сабак берген Карыпбай деген агайыбыз дайыма бизди ошол конкурстарга алып барчу. Анан Туулган жерди сагынууну дайыма ырдачумун, Ырдестен ырдачумун көбүнчө. Ошол ырлар менен чоңойгондуктан мен албетте Гүлнур эжедей болгум келчү. Ошондой болот экенсиз буюрса. Азыр Гүлнур эжедей боло албасам дагы өнөр дүйнөсүндө кандай керемет сиңдим деп учурашат эжем. Ошого эле мен сыймыктанам. Абдан жакшы. Эми Гүлнур эже көрүп калса, мени тааныганына эле ошол өнөр дүйнөсүндө чогуу жүргөнүм эле азыр сыймыктанам. Гүлнур эжем көрүп калса буюрса, ал дагы мени керемет ушундай, мени ушундай туткан экен, бир туткан экен деп ал эжем дагы ыраазы болот буюрса. Негизи бизге келген кыздар эфирге көптөгөн ырчылар келет го. Ошолор көбү ачылып, өзүлөрү жөнүндө айтып, ушинтип кенен эркин сүйлөшөт да. Анан эң негизги дагы бир нерсе бар да. Жана үй бүлөлүк маселе деген. Анда ал жагынан баардыгы тең эле сизди кыйнайт болуш керек, эмне болду депчи. Анан бир деле сурагыбыз келип атат, эмне болду депчи. Эмне болду? Ооба.
жакшы. Ошо ачык маек курушат деген деле дароо түшүндүм. Сиз эмне жөнүндө болот турганын. Жаңырган жылы канчага чыгардым айтпай эле коеюнчу. Жок, ал сыр болуп турсун. Эми классташыңызда эле айтып койсоңуз болот, менин классташтарым мынчага чыгат деп. Ошо маймыл жылында төрөлгөнбүз деп эми. Анан өзүм ошол чыгармачылыкка аябай мындай кызыгып, ушул тармакта иштесем деген аябай зор кыялым болгон да. Теле алып баруучу болгум келген, ушундай сахналарды алып баруучу болгум келген, ырчы болгум келген. Анын оюмдун баардыгы мындай фокус дейбиз го, ошонун баары ушул жака бурулуп кетиптир да. Анан улам мындай жылдыра берип, буйруганы болот деп анан уламдан улам кызыгуум күчөп, анан ошол дүйнөгө аралашып кетип эле анан кантип ушунча жылдар артта калганын мындай өзүм дагы билбей калдым да. Бул баягы чын эле убакыт ушундай зымырайт экен. Мен азыр иштегениме, эмгек тажрыйбам 15 жыл дегенде аябай таң калам да. Кантип ушунча жылдар өтүп кетти, кечээ эле ушундай жаңы эле мектепти бүтүп, студент болуп, жаңы иштеп баштадым эле деп анан артымды кылчайып карасам 15 жыл өтүп кетиптир, 15 жыл. Анан ошол убакыттар аралыгында ооба көңүлгө жаккан адамдар болду, бирок баары бир эме экен, буйрук экен. Насип буйрук болбосо адамдын колунан эч нерсе келбейт экен. Мен бул нерсеге аябай ынанам, ишенем. Эгерде Кудайым буйруп койсо, ал эч нерсеге карабайт. Мисалы азыр эфирден чыгып деле тийип кетиши мүмкүн. Туура эле. Мүмкүн сиздердин эфир аябай ак жолтой болуп. Биздин эфир ак жолтой, бизге келген айтып атпаймынбы? Бизге келген айымдардан жакында эле келип кеткендерден мына жакында эле ошо 42 жашка чыгып турмуш жолуна узады. 42 деле ал деле мисалы үчүн жок мен жашмын деп жакшынакай өзүн жакшынакай алып жакшынакай жанакындай үйлөнүп үлпөт той өткөрүп жар менен кирип жакшынакай. Туура Нурматбек эке, мен деле өзүмдү эч мындай жашым өтүп кетти деп эсептегим келбейт да. Мындай адам баары бир жан дүйнөсүндө жаш дегенге мен улуулар айтса ошол нерсени азыр түшүнүп атам да. Баары бир деле өзүңдү мындай баягыдай эле сезе берет экенсиң. Болгон эле цифралар өзгөрө өсө берет экен. Анан айланаңды караганда өзүңдөн кичүүлөр үй бүлө күтүп, балалуу болуп, алардын балдары окуп калганда деп салыштырып гана мен ушул нерседен артта калып атам деп ойлонбосом, бирок мен эч мындай өкүнүч деле жок да. Бирок ишенем, жүрөгүмдө бир терең ишеним бар. Мен сөзсүз Кудай буйруса бактылуу болом, мен да теңимди табам деген жакшы тилегим бар да. Негизи адамдын сулуулугуна көз тиет дегенге ишенесизби? Көз тиет дегенге билбейм, баягы көз сөз деген түшүнүк бар кыргызда эзелдене. Анан ал болушу толук мүмкүн. Ошондуктан да айтып калышат, экранга чыкканда көп эле сүрөтүңдү эки жака чыгара бербе деп элечи. Бирок ал нерсеге дагы өтөм деп ишене бергим келбейт. Анткени канчалаган эжелерби, өнөр дүйнөсүндөгү адамдар ар бир кадамын чыгарышат го мындай. Алар деле жашнакай жашап атат, үй бүлө күтүп эле, бактылуу болуп эле жашап атат. Бирок адамдын ишениминен го дейм. Бирок баары бир бирөө жаман көрүп деле карап койсо, бирөө жакшы көрүп деле карап койсо, ал деле мындай таасир этет деген түшүнүккө мен кээде ишенип кетем. Туура. Мен ошону айткым келип атпайбы сизге? Сизге көз да тийип кеткен болуш керек. Анткени баягы сулуулук бар. Ушундай такылдаган талантыңыз менен теле алып баруучусуз. Радиодо диджей болгонсуз. Азыр болсо ушундай эл асында чыгып, сонун өнөрүңүз менен ырдап атасыз. Ооба. Анан ошонун баардыгын тең бир жыйынтыкка чыгарып келсек, баардыгы тең сизди карап турган көздөр. Ооба. Анан ошондой да болушу мүмкүн. Ооба. Ошол Килтеген улуттук каналда
же болбосо ошол жерде ошол имаратта чоң имаратта сага тең жигит жок бекен дегендер бар да. Эмнеге ушул кең Бишкекте жок бекен. Анан ошол экран десе экрандан чыгып атасың, Инстаграмда ачыксың, Фейсбукта ачыксың, эч бир мындай сен көп бир сага сенде возможность, мүмкүнчүлүктөр көп эле. Эмнеге ушундай болот дейт да. Бирок ал көңүлдүн, жүрөктүн иши башка экен да. Баары бирчи. Эркектер айымдарга караганда коркогураак болот деп айтат да. Эми коркогураак десе эми жанакындай албетте жанакы мушташкан, чабышкан эмес. Жүрөк жагынан. Анткени ушундай таланты бар, көзгө көрүнүктүү айымдардан сүрдөп турушат экен да. Мырзаларчы. Сүрдөп эле койсоң. Мен эчтеке кылбайм, мага жаксыңар болду, кете берем болду. Жакшы. Мына урматтуу мырзалар, чамдасаңыздар болот. Маймыл жыл дегенде эле түшүнө. Маймыл жылдан баштап андан өйдөрөөк. Бирок азыр дагы бир мода бар экен. 6-7 жаш өзүнөн кичүү жигитке турмушка чыкса, ал жагынан да бир популярдуулукка жетишет экен да. Билбейм, мен ар бир айымдын тандоосун сыйлайм. Негизи ал дагы жөн жеринен болгон жок. Мындай жүрөктөрү табышты эмнеге болбосун. Алардын сүйүүлөрүн сыйлайм да, мындайча айтканда. Анан бирок өзүмө келгенде мен ошол нерсеге эч жол бере албайм да. Ушинтип айткандарын бирок сын таккандай болбойбун эми. Ушинтип айткандардан башталчу эле. Башталчу эле негизи. Ошон үчүн айткандан да коркосуң, бирок ооба башыңа түшсө мүмкүн ал нерседен качып кете албайсың. Бирок эми көз карашым менен алып караганда ал тургай өзүм менен теңге да турмушка чыкпайм дечүмүн да. Билбейм, өзүмдөн бир аз улураак болсо деген деп ойлойчумун. Билбейм, кичинекей мен ушундай ойлонуп келчүмүн, бирок бара-бара ал оюм анда кайтып барат. Өзүм менен тең болсо эле болду да. Урматтуу жалпы биздин көрүүчүлөр Керимет Сабыржанова да ошентип сырын ачып атат бизге. Жакшы болду бул. Атайын убактыңызды бөлүп, эркин маек берип отурасыз. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз жалпы Борбордук телеканалдын атынан. Дагы кандай катылган сырларыңыз болсо айтыңыз. Мындай катып алган сырларыңыз жок беле? Андай сыр деле жок. Негизинен баары эле айтылды окшойт. Негизги жашоом азыр чыгармачылык туурасында маалымат бөлүштүк. Эми азыр негизги мындай адам айтылат го, качан ошол өзүнүн кыялын ишке ашырууга аракет кылганда таарынычка дагы, өкүнүчкө дагы, кайгыга дагы мындай убакыт табылбайт депчи. Анан мен ойлойм, ар бир адам ошол жан дүйнөсүнүн каалоосун орундатууга аракет кылыш керек экен. Мен дагы азыр баардык нерседен ыр дегенде мындай көзүм жайнап, ошол баардык нерсени ошол нерсе менен мындай жеңем да, негедирчи. Демек, мага ырдоо аябай жагат. Ошол себептен мен быйыл ошондой ниет тилек кылып атам. Мындай азыр көп деле мындай каражат жумшап, аябай укмуш клиптерди деле тартып, аябай бир чоң жумуштарды жасай албасам дагы, талантым менен, акырындык менен ырдап, өзүмдүн аудиторияма бөлүшө бергим келет да. Ошол нерсе мага эмнегедир мындай рахат тартуулайт да. Анан ошентип акырындык менен ошол кыялымды орундатсам деген максатым бар. Быйыл аябай мындай ошону тилек кылып атам, Кудайым ошо тилегиме жеткирсин. Анан сиз дагы, урмат байке, мындай шык берип койдуңуз. Ырдашым керек, ишке ашыш керек, иштеш керек деген ушундай сөздөрдү укканда мен кадимкидей бел байлап деп эме шыктанып калам да. Негизи көп изилдөөчүлөрдүн айтканы боюнча бул 20-25 бул ушундай кооз сан болуп эсептелет экен. Ошондуктан быйыл жакшы тилек кылгандын баардыгы тең ошол тилегине жетет деп айтат экен да. 20-25.
25 05 25. Бул да менин сөзүм эмес. Ошолордун баардыгынын тең айткан жакшы жагынан келип, сиз быйыл балким ушу күзүндө филармониянын чоң залында Керемет Сабыржанованын чыгармачылык кечеси деген дүркүрөгөн бир концерт коюп каласызбы? Ошону дагы ойлойлу. Тилек кылыш керек экен негизи. Анан буюрса жетесиз. Ушул балким ушул күзүндө аракет кылып көрүңүз. Ал жагы да жакшы болот. Ийгилик болор. Ишиңизге ийгилик болсун. Өзүңүзгө ден соолук болсун. Бактылуулук каалайбыз. Бактылуулук каякта деп издегендер көп дейт, бирок бактылуу жашоо өзү ушул экен. Туура. Ооба, туура айтасыз. Рахмат Борбордук телеканалдын жалпы жамаатына, Нурмат ага сизге ошол таңкы маанайды көтөрүү үчүн дайыма кызмат кылып келесиздер эл үчүн. Ошо көрүүчүлөрүңүздөр көп болсун. Ошол жерде конок болуп отурганыма мен аябай сыймыктанам, кубанам, сүйүнүп атам. Анткени дайыма мен маек алып жүрүп бүгүн конок болгон мага жакты. Ошентип сиз дагы буюрса ушул 20-25-тин күзгү маалында көп эфирлерге, көп радиолорго конок болуп барып, мына ушул чыгармачылык кечемде тартуулап атам, филармонияга концертке келиңиз деген жакшы сөзүңүздү угалып, ийгилик болсун. Керемет Сабыржановага баарыбыз тең ушундай ийгилик каалайлы. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Айткандай 20-25 баарыбызга тең ийгилик алып келсин, ден соолук алып келсин. Көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык каалайбыз. Сынашабыз айтпай ойду, салкын гана учурашып, салымдашып кысып колду. Сагынычым батпай ичке, сана тартам күнү кечке. Сага гана арналайын, сурынамын алыс кетпе. Жараланып сагынычым, жазылбайт котарынычым. Жалгыздык жанга баткан убагым, сыйлаган сыдырым жел, сыйкырлап сүйүп өздү бер. Махаббатымдан алыс турамын. Таңды тоссоң куса болуп, көкүрөккө бугум толу. Аяздуу мен муздак жерден сезим күлүшү толу. Сагынычка жерпе-жермен кыялымда сага келем. Түшүк тартып сагынычтан, жарышамын күтүү менен. Жараланып сагынычым, жазылбайт котарынычым. Жалгыздык